Ош облустук төрөт үйү 1968 жылдары курулуп пайдаланууга берилген. Жылына 8 миңге чейинки төрөт кабыл алуучу төрөт стационары капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин кайрадан эшигин ачты. Жаңыланган имараттын биринчи кабатына гинекология бөлүмү жайгашты. Мында жылына 3,5 миңге чейин бейтап кабыл алынат. Ал эми экинчи кабатына кош бойлуулар патология бөлүмү жайгашты. Бул кабатта биринчи жолу энелер мектеби ачылды. Компьютердик диагностикалык лаборатория, тамак таратуучу бөлмөсү, операциялык блоктагы баштан аяк жаңыланды. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, биринчи жолу момундай обочо канасы ачылды. Бул жерге кандайдыр бир жугуштуу оорусу аныкталган кош бойлуу эне өзүнчө жатып дарыланат. Мисалы мурда сиздер көрүп аткандай кандай мындай ысык суу, жылуу суу менен камсыздоо 2-3 палатада бирден боло турган болсо, ар бир палатада жылуу суу менен камсыз болду. Андан сырткары биздин терезелерибиз эски ошол Союз убагында курулган бойдон болчу, аныбыз азыр жаңы болду, буюрса жылуу. Төрөт стационары Ош облусунун калкынан сырткары Жалал-Абад, Баткен облустары, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу кошуна мамлекеттердин жарандарына да акушердик гинекологиялык, неонатологиялык медициналык жардамдарды көрсөтүп келет. 2 уул, 1 кызым бар. Азыр УЗИден уул деген. Бирок кесарево менен төрөйм, 4 тең. Шарттары жакшы болуп калыптыр. Төрөй эле бере турган болуп калыптыр, баары жакшы. Кудай берсе дагы төрөйбүз, Кудай берсе. Жаңыланган жай оргтехникалар үзгүлтүксүз интернет түйүнү менен камсыз болгон. Медициналык иш кагаздары электрондук түрдө жүргүзүлөт. Санар иптештирүү ансыз да түйүшү күтүмөн дарыгерлердин ишин жеңилдеткен. Аябай удобно да. Мурда кагазга жазып, кагаз үнөндөп жүгүрүп барып карап, азыр бүт планшеттер эле онлайн эле болгон. Бүт кандай назначение кылсам, дары-дармектер назначение кылсам, УЗИлер назначение кылсам, кандай бар назначение кылсам, баягда дароо онлайн түшүп турат. Жалпы 1,5 миң чарчы метр аянттагы жай 39 миллион сомго ремонттолду. Стационардын ички жолдору оңдолуп, асфальт жана таштаман төшөлдү. Жергиликтүү өз башкаруу органдары бардыгына тапшырмаларды берип атабыз. Анткени ушул региондо первичкалар күчөмөйүнчө бул жердеги медициналык сапатты мындай жалпы мындай көлөмдө алып барыш өтө кыйыныраак болуп атат. Дарыгерлер эне менен баланын өлүмү өткөн жылы мурунку жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге кыскарганын айтат. Миргүл Бокошова, Азам Бузириков, Ала Той 24, Ош облусу.